Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Ысык көлдөгү Тамчы аэропортунун абалы кыргыз элинин үрөйүн учурду. Кечээки жааган жамгырдан кийин анын чатырынын ар кайсы жеринен суу агып, видеодо көрүнүп тургандай кызматкерлер сууну идиштерге тосуп жатат. Ошондой эле шыптын айрым жерлери жерге түшүп калганын көрүүгө болот. Белгилей кетсек, ушул жылдын 18 мартында ысык көлдөгү катуу шамалдан улам Тамчы аэропортунун астын курчаган тосмосу толугу менен кулап калган. Ошондо бул аэропортко эмне болду? Тендер өткөргөндүн, андагы коррупциянын жыты келип жатабы деп соц тармактарда ызы-чуу жаралды. Эми туристтик сезон башталып жатканда бул көрүнүш көпчүлүктү кыжырдантты. Себеби кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Эшигин көрүп төрүнөт деген. Анын сыңарындай Россия, Ташкент, Алматыдан келген конокторду ушундай абалда тосуп алсак кандай болот? Эске салсак, өткөн аптада Ысык көл аэропортунда жаңы аэровокзалдын курулушу башталган. Эми ал жак бекемирээк курулат деп ишеним артып туралы. Келечектеги аэропорттун жаңы имаратынын проектиси төмөндөгүдөй болуусу пландалууда. Бишкектеги биринчи төрөт үйүндө ымыркай төрөлүп жатканда жерге түшүп кеткен окуяга байланыштуу бир катар медиктерге сөгүш берилди. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, тийиштүү көзөмөл жүргүзбөгөнү үчүн башкы дарыгердин 2 орун басары, ошондой эле ошол түнү иштеген нөөмөттөгү дарыгер менен 2 акушер жазаланган. Мекеменин маалыматында учурда ымыркайдын абалы жакшырып калган, бирок буга чейин ал башынан жаракат алганы айтылган эле. Эскерте кетсек, социалдык тармактарда аялдын толгоосу күчөгөндө дарыгерлерди чакырганы, бирок аны эч ким карабай койгону жазылган. Аялдын айтымында медиктер азыр эрте деп келбей койгон. Ал ымыркайдын башы чыгып калганда аны кармаганга жетишпей калып, жерге түшүп кеткен. Медиктердин шалаакылыгы үчүн башкы дарыгердин орун басары кечирим сураганы айтылган. Мындай окуядан кийин кечирим суроо менен кутулуп кетүү туура болбосо керек. Анткени бул жерде дарыгерлердин кайдыгерлигинен улам бала башынан жаракат алганы айдан ачык көрүнүп турат. 5 жаштагы Далер Бабиев былтыр декабрь айында эле камкорчусу Вероника Наумованын зомбулугунан каза болгон. Бирок 6 ай бою Вероника баланын сөөгүн баштыкка салып, үйүнүн алысыраак гаражга жашырып айтпай келген. Маалыматтарга караганда, кичинекей Далердин атасы тажикстандык Хожомиддин Бабиев 5-6 жылдан бери түрмөдө. Апасы Орус улутундагы Ольга болсо аракештиктин айынан балдарды багуу укугунан ажыратылган. 2019 жылы 1 жаштан өткөн Далер менен эжесин Екатеринбург шаарынын тургундары 34 жаштагы Вероника Наумова менен күйөөсү Александр багып алышкан. Бардыгы 6, 3-өө өздөрүнүкү болсо, калган 3-өөнү багып алган эле. Кылар ишти кылып, кылжып менен бууп койгондон кийин бул аял жалган маалымат бергенге дагы жетишип, ал тургай 6 ай бою балага төлөнүүчү жөлөк пулду дагы кам арабай алып келгендиги таң калтырат. Но, к сожалению, он умеет открывать. Когда в среду он попытался у нас сбежать очередной раз, я взяла ключ, сказала, вот я дверь закрываю, ты из квартиры не выйдешь больше. Камеры, когда у меня дома стояли в целях безопасности, когда вот мы ставили дома камеры, он просто перерезал эти камеры. Азыркы учурда Вероника Наумова камакта териштирүүлөр жүрүп жатат. Мындай ырайымсыздыкка кыжырданган коомчулук мамлекеттик камкордукка алуучу мекеменин тиешелүү кызматкерлерин дагы жоопко тартууну талап кылышууда. Жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжанов мандатынан ажыратылды. Мындай чечим Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында кабыл алынды. Эл өкүлдөрүнүн диплому жасалма экени аныкталган. Бул боюнча Билим берүү министрлигинин өкүлү маалымат берип, ошондой эле БШКнын жумушчу тобу да иликтөө жүргүзгөн. Белгилей кетсек, Фархат Исмаилов Ата журт Кыргызстан партиясынан депутат болуп шайланган. Ал эми Фархотбек Алимжанов Альянс фракциясынын тизмеси менен мандат алган. Өткөн жылдын апрель айында УКМК аталган депутаттар жасалма диплом алууга шектелип жатканын билдирген болчу. Андан соң Алимжанов маселени четке кагып, дипломду өзү окуп алганын билдирген. Ошол бойдон бул маселе каралбай токтоп калган. Азырдагы Фархотбек Алимжанов мындай маалыматты четке кагууда. Эми алардын депутаттык мандаты боюнча маселеге сот чекит коёт. Ал эми Фархат Исмаилов Ата журт Кыргызстан партиясынан депутат болуп, оппозицияда болбосо дагы мындай сыноого кабылганы коомчулукту гана эмес, Исмаиловдун өзүн дагы таң калтырууда. Кимден кийин өлкө башчысына каршы сүйлөп турган болсо, күндү карап таш урган мен барабар да. Ал таш өзүңүзгө тийиши мүмкүн. Мындай кичине бир сыйлап мамлекетке ушундай биздин өлкө башында эч ким 30 жылда эч ким андай
жакшы иштерди алып барган эмес. Мына күч. Эгерде Исмаилов менен Алимжановдун мандаты боюнча маселеге сот тарабынан чекит коюла турган болсо, аталган партиялардын тизмесиндеги кийинки талапкерлер жогорку кеңешке депутат болуп келет. Эскерте кетсек, талапкерлердин партиялык тизмесинде ата журт Кыргызстандын кийинки орунда Канатбек Маматов, ал эми Альянста Элдар Абакиров турат. Баткендик туугандар быйыл өрүктүн түшүмү мол болду деп сүйүнүп турган учуру. Алар түшүмдөрүн жыйнап азыр ширин өрүктөрдү кургатуу менен алек. Мындай ширин кызыл өрүккө чет өлкөлөрдөн дагы суроо талап көп. Андыктан багбандардын айтымында Баткендин өрүгү келечекте Кыргызстандын бренди боло тургандай деп сүйүнүштүү кабар айтышууда. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.